Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar, hurmatlı musulmanlar. Cumаңар mübarek bolsun. Ulu Allah subhanahu taala baktululuktu dinge koygun. Kim egerde Allah subhanahu taala'nın aytkanınдай жашаса, kıl degenin kılıp, kılba degenin kılbay, жакшылык тарапта болсо, Allah subhanahu taala тарапта болсо, ал албетте бактылуу болот. Себеби Allah subhanahu taala бул дүйнөдө жана акыретте бактылуулукту динге гана койгон да. Акчага койгон эмес, бийликке койгон эмес, байлыкка койгон эмес, же бир жашоо, жыргалчылык дүйнөгө койгон эмес. Allah subhanahu taala бактылуулукту динге койгон. Эгерде урматтуу мусулман бактылуу болом, жыргап жашап өтөм, аркы дүйнөдө да жаннатка чыгам десеңер, Kur'an-ı Kerim, ilk Kur'an-ı Kerim'de aytılgандай жашаш керек. Allah subhanahu taala'nın kıl degenin kılıp, kılba degenди kılbay, adal менен aramды айырмалап, din içinde жүрүш керек. Момун болуш керек. Урматтуу мусулмандар, ушундай. Assalamu alaikum.